Ясинжан Садыков Кыргызстандагы эң бактылуу адам. Урматтуу көрөрман, сиз аны лотерея уткан же бажыда иштейт, балким депутат деп ойлоп турсаңыз керек. Жок, андай эмес. Ясинжан Садыков Кыргызстандагы эң көп жол эрежесин бузган автоунаанын ээси. Мындайча айтканда 1,5 миллион сомго чукулдаган 264 жолу жол эрежесин бузуп, бирок бир жолу да барып 1 сом да төлөбөгөн айдоочу жөнүндө сөз кылып атабыз. Ооба, балким сизге күлкүнүчтүү болуп тургандыр. Бирок биз бүгүн коопсуз шаар долбоорунун чыныгы жүзүн, анын учурдагы коомго тийгизип жаткан таасирин ачып берүүгө багытталган журналисттик иликтөөбүздү сунуштайбыз. Менин аты жөнүм Улукбек Карыбек уулу. Биз менен болуңуздар. О, айыппулдар боюнча айтып коесуз багай. Мен төлөгөн жок, анткени мен мыйзам бузбайм да. Таптактыр, жакындарыңызда төлөгөн жок. Вообще бузган жок. Мен төлөгөн эмес. Бирде жол төлөдүм. Акырын айдым, 60тан ашпайм. Негизи сиз акыркы жолу канча айыппул төлөдүңүз? Төлөйлөп. Мен балдарымды төлөдүм, анда айдап Нарушение кылбай калдым. Штраф төлөгөн жокмун? да. Негизи кымбат эмесби айыппул? Агай, жооп берип койбойсузбу? Кеп башында дагы бир бактылуу, жолдуу адамды айтпай кетсек болбос. Жол эрежесин бузуу боюнча Ясинжан Садыковдун унаасынан кем калбаган бул айдоочуну коомчулукка ачыктап, ашкере кылбасак, ал өзү деле таарынса капа болсо керек. Бул инсандын аты жөнү Арман Насипкулов. Мурда ийимде иштеген, учурда Вега компаниясынын башкы директору. Коопсуз шаар долбооруна жооптуу Вега компаниясынын башкы директору Арман Насипкулов колдонгон Kia Rio маркасындагы мамлекеттик номери 01 TJ 468 AJ 2019 жылы чыгарылган ак түстөгү унаа 91 жолу жол эрежесин одоно бузгандыгы видео камераларга түшкөн. Карыга карганын көзүнө чукпайттан болуп, компанияга таандык автоунаа өзүнө кара кагазды, айып кагазды жөнөткөн эмес. Эң кызыгы, Вега компаниясы кайсы бир жол эрежесин бузган фактыны оңой эле жокко чыгара алгандыгында. Мында деле ошол метод колдонулган. 91 айыптын 90-ы жокко чыккан. Уялыптыр. Ылдамдык үчүн 500 сом айыппул төлөптүр. На труба нарушение. Скорость. Лебединовка. Вот мына. Кесатпайм мынаны, көрдүңүз? Двойной полосан. Вот неге бул отмена эткен? Мейли бул Вегада иштейт экен. Компанияга эч кандай тиешеси жок. Ясинжан Садыковго таандык Mercedes-Benz мамлекеттик номери B8899 B үлгүсүндөгү автоунаа 264 жолу жол эрежесин бузган. Мындайча айтканда 1,5 миллион сомго жакын каражаттан эч кандай жоопко тартылбай кутулуп кеткен. 99-88 Он там все решило же. Я не знаю, решил, я не хочу сейчас это все. Не надо, зачем записывать? Зачем было? Мне некрасиво. Хорошо, Макет. Я Макет. Есть. Полностью? Бул сырды Ясинжан мырза такыр эле ачыктагысы, айткысы келбеди. Бирок бул окуяда чоң сыр, мыйзам бузуу фактылары бар. Биздеги ишенимдүү булактарга ылайык, андан сырткары өзүнүн өмүрүн жеке коопсуздугунан улам, аты жөнүн айтууга батынбаган, ошол учурда өкмөттө иштеген жарандын берген маалыматына таянып, сөз болуп жаткан B8899 мамлекеттик номеринин таржымалы чоң чиновниктин аты менен байланышууда. Тагыраагы мурдагы күч структураларын көзөмөлдөгөн вице-премьер-министр Жеңиш Разаков колдонгон унаага барып такалат. Ты же там работаешь, посмотри, без этой номеры гильдис или вообще машина. Подложный жасалган. Она айтат, как так? Она үйдө турса башка. Түнчүнө да лакел менен нарушение деп. Ызыллагандан башка подложный болуп чыкты системада. Айтты, үйгө келип келсең, азыр колдо мотор жок жатат машина. Кто каждый день нарушает. Ana sistemadan kırsanız. Çıkıldık mı? Ekran çıkırsa yapma. Nasıl yüzün kapa oldu bir içinde kalsın. Ya o tak bir şey mi dedi? Yok. Ээсине кайра жакшы чыкты ал. Өзүнүн интервью алуубузга макул болбоду. Телефон аркылуу байланышканыбызда төмөндөгүчө жооп берди. Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Андай болушу мүмкүн. Мен подложный номер менен жүргөн эмесмин эч качан.
Prada 120 черный. Yok андай men подложный жолмен колдонгон эмес, сиздин кереги деле жок да. Сиздин машина Prada'da турабы? Баакы служебныйбы, ошондой болсо керек. Prada 120 а? Жок, мен укпаймын делечи, кызыкпаймын ушул ишкечи. Ошон үчүн мен эми комиссияны бербей эле коеюн. Дал ушундай көрүнүштөн соң коомчулук кимге ишенет? Камерага түшкөн үлкөн чиновник же коопсуздукту убадалаган компания өзүнө тиешелүү айыппулдарды оңой эле жокко чыгарып жатса, каяктагы адилеттүүлүк, чындык жөнүндө сөз болсун. Бирок жүрөп чыгат. Анан жогорку проект келет. Делегация берип кетти. Неге безматча эмес. Неге машиналардын доверенностьтары жок калмай кетет. 100% машинадан 30% арак келет. İşteysen, ücretsiz çekti, gaylerde karmakla, yoldan postları... York'un yaşayıp atalım. York'un yaşayıp atalım. Kelip de kişiler. Kesede janagı ошол делегациянын машинасында жанагы машина турат эшикте. Жана миллион төрт карыз. Акчаны күнүгө таап аткан адамдар кантип төлөйт? Мисалы үчүн мен өзүмдүн эле машинеме мисалы үчүн 30 000 штраф келиптир. Ал штраф кандай болуп калат? Трехножканын алдында жазылбаса, трехножканын алдында хотя бы указательный туруш керек да. Знак 80ден ограничение же 70 деп. Мен аны көргөн жокмун да, жашынып туруп алды. Бул эмне чыккынчылыкпы? Жанага теги авантюристтердей болуп, окопко жашынган адамдардай болуп жашынып алып атышат. Бул туура эмес. Эми көрөрман үңүлө карап көңүл буруңуз. Биз сизге өзгөчө купуялуулук сакталган, орусча айтканда совершенно секретно делинген маалыматты ашкере кылабыз. Бул көпчүлүктүн жүрөгү үчүн алган 3 буттуу камералар жөнүндө. Биз Vega компаниясында иштеген кызматкер менен маектешип, андан эксклюзивдүү маалыматтарды алдык. Бирок бул маалыматты сизге көрсөтөрдөн мурда ал жарандын коопсуздугун эске алып, аты жөнү жана үнү өзгөртүлгөндүгүн айта кетебиз. Кызматкердин айтымында компания жумушкаларда өзгөчө келишимдерге ички купуялуулукту сактоо үчүн кол койдурат. Бул мындай да аппарат коюлат да. Аппарат койгондо делегет коюп, оператор коюп отуруп алса, ал жерде регулировка бар да. Мисалы үчүн ноутбук бар. Ноутбукта бит градустар, мисалы үчүн номер автомобилинин номерин распознать этиш үчүн номерди окуу проценти көбүрөөк болушат. Мисалы үчүн 90%-нчи нераспознанный госномер азыраак болушу керек, чтоб канчалык аз болсо ошончолук аябай көп маселе тартып берет да бутчу. Жумуш бүткөндө жибересиң отчет, ошону карап туруп салыштырып, анан ошого жараша эле эметип берет да. Айрыкча ошого жараша эле аябай аз жок укмуш көп нарушенияларды фиксировать эткен аппараттын операторлоруна 1000 сом 2000 сом билбейм, ушундай премия сыяктуу беришет ушундай да. Мындай коюп койсоң, мисалы үчүн 1000 машина өтүп, 1000 машина өтүп, 10 машинасы, 20 машинасы текшерет. Мен биринчи баар ошентип эсептедим да. Мен аппаратты амал соолук кандай алсам ошондой жеткизип берем. Жок, сен биягын мондой болуш керек, сен мисалы үчүн 2 нарушение кескисин 2 нарушение фиксировать этти, сен айдан чыкпайт дейми? Эми кандай положено болсо ошондой коем мен. Жанагындай эрежелерин окутабыз сиздерге, мисалы окутту беле. Буга чейин мисалы жанагындай 4 полосаны алыш керек, 16 метр аралыкты алыш керек, жана линиядан баштап линиялар эсептелиш керек деген нормалар бар да? Жок, аякта андай. Аякта вообще андай. Биздин норма эмени ошого коюлган жараша биздин жолдор мисалы үчүн категорияга бөлүнөт. Дурабы жолдор международный, биринчи класс, экинчи класс категорияларга бөлүнөт жолдор. Ошого жараша линиялар, разметкалар, ошого жараша бүт вдоль трассы десе камтылыш керек. Дорожный знактар, жол белгилери, разметкалар, чтоб соответствовал. Аяктандай жок. Сен алтын койдуң, хоть кандай болсун ал дорога, хоть четырехзна эме болсун, биринчи категория жол болсун, экинчи категория международный трасса болсун, айырмасы жок. Сен алтын койдуң, чтоб этот аппарат фиксировали оба сторона, чтоб сенин өткөн машина, кайра кеткен машина, чтоб эки жагын тең тарткандай кылып, сен регулировка жасайсың. Антпесең, уже начальник бар, сен айбет келет. Менин жагыма мына деп ошентип десем, мен тиит анан буши СМБда иштегендер, буши милицияда иштегендер көп да.
için alabat. Emir için al ne oldu? Emir için al bu şeyler alabat. Sebebi bu şeyler, bu şey Satürn'likte uşak işleyenler, bu sorunlarla işleyenler. Mesela çizana göre tarıp kıvanan arganda ballar doldun tokutu alıp korkutup yakmaya kılsa Satürn'lik bu şeyler qanday besli olsa ошол убакта канча билет деп ошондой алып келди. Бирок саны мындай. Өзүн да коргоп. Назгүл Абдырайымова жалгыз бой эне. 2 баласы мектепте окуйт. Атанын да, апанын да түйшүгүн тарткан айымга оокат кылуу үчүн жакындары, бир туугандары автоуна алып беришкен. Кээде такси кылып, батер акысын жана балдарын багып келет. Коопсуз шаардын ашыкча айыппулу жалгыз бой энеге дагы бир түйшүк болду. Өзүм дагы ошо моундай батирде турам. Батирде тургандыктан бул штрафтар дагы айтпай деп эле келип калат экен, билинбей эле. Бир жагынан квартплата келип калат, артынан болсо штрафтар келип калат. Булардын баарын төлөп жетишүү үчүн бул аял кишиге өтө оор келет экен. Тем более жалгыз бой эне болгондуктан же бир өзүңдүн туруктуу жумушуң болбогондуктан ушу кыйынчылык туудурат экен аябай эле. Кээде төлөй албай ушинтип кыйналып калабыз, өзүбүзгө жеген ичкенге да таппай калабыз. Ошо штраф деп менин телефонумду сатты. Ушу жалгыз бой эне да жок кыйын. Баламдын эле телефонун сатып штраф төлөгөнү мен үчүн аябай өтө оор болду. Анткени балам ошо онлайн менен окуйт. Тияк-бияк жумуш кылып, анан айылда тамыбыз бар. Ошо огороддо кичине алма салмаларыбыз бар. Ошо алмаларды сатып, анан сиңдим бир тууган сиңдим Турцияда иштейт. Ошол да бир аз кошуп кетти туулган күнүбүзгө, өздүк майрамыбызга деп. Ошо эптеп тияк-бияктан кошуп атып ушу машинени алып калгам. Анткени мен карантин учурунда аябай кыйналдым. Коопсуз шаар долбоору боюнча интервью алалы десең эле, жооптуулар кокуйлап кача берип, айлабызды кетирди. Айыппулдун өлчөмүн мыйзам чыгаруучу орган бар, жогорку кеңеш, ол жогорку кеңеш карайт, жогорку кеңеш чечет. Аны уже биз чечкенге бизде эч кандай мыйзамдык укук жок. Айлык маянанын көлөмү боюнча Кыргызстан эң акыркы орунда турат. Бул тууралуу КМШ өлкөлөр эл аралык статистикасы жарыялаган. Маалыматка таянсак, Кыргызстан, Тажикстан, Молдова эң акыркы орунда экендиги аныкталган. Бирок биз азыр Кыргызстандагы эң жогорку айлык маян алган мамлекеттик кызматкерлер, эл өкүлдөрүнүн мекемесинде турабыз. Бүгүн биз ушул айыппулдардын өлчөмүн канчалык деңгээлде төлөй алып жатышат, бул төлөмдү төлөөдө биздин эл өкүлдөрүбүз кыйынчылыкка туушкан жокпу? Мунун баарын сиздер менен биргеликте сурамжылоо жүргүзөбүз. Акыркы жолу канча төлөдүңүз? Мен төлөгөн жокмун. Жакындарыңыз? Мен төлөгөн жокмун, анткени мен мыйзам бузбайм да. Таптакыр жакындарыңыз да төлөгөн жок. Вообще бузган жок. Могу айыппулдар боюнча айтып коесузбу агай? Жооп берип койбойсузбу эми? Мен төлөгөн жокмун. Мен машина айдабайм да. Жакындарыңыз сизге таандык унаалар канча айыппул төлөдү? Менин кыздарым айдайт. Анча нарушение этпейт бирөөсү 1 жылда 3 төлөйт окшойт. Мен нарушение кылбайм мен. Мен өзү негизги адистин транспорттукмун. Бир да жолу нарушение деп бериңизби? Же бир жолу нарушение болуптур. Это баягы передвижной мен көргөн эмес экенмин. Мен вообще чындыкты айтсам, акыркы мезгилде төлөгөн эмес. Таптакыр төлөгөн жоксуз. Таптакыр төлөгөн. Чындык. Жакындарыңызчы? Жакындарымды чөтө сурап атып, бирок төлөдүк, по-моему. Бир жол төлөдүм. Акырын айдым, 60-тан ашпайм. Жакындарыңыз канча төлөдү? Я. Жакындарыңыз. Билбейм бирдеке. Ушул айыппул азбы же көппү? Өлчөмү негизи. Ошо мындай тартип кылыш үчүн көп эмес. Жакшы эле, Жакшы эле. Негизи сиз акыркы жолу канча айыппул төлөдүңүз? Төлөй элем. Мен кайла бузган жок. Кээ бирлери кымбатыраак да, бирок кээ бирлери баягы адам өмүрүнө коркунуч алып келгендерди биз катуу кармашыбыз керек. Анда эми башка жеңилдете турган жагдайлар бар ал жерде. Сиз канча жол төлөдүңүз акыркы жолу? Мен бир 3 жол төлөгөндөн кийин нарушение кылбай калдым. Жок, мен жол эрежени бузган жокмун. Штраф төлөгөн жокмун. Мен ойлойм, негизги жакындарыңыз төлөдүбү? Жакындарым ачылгандан бери коопсуз шаарда.
Жолдошум төлөдү бир эки жолу. Сиз акыркы жолу канча төлөдүңүз эле? Мен балдарым төлөдүм, анда айдоодун машина айдоодун. Негизи кымбат эмес багай? Сиз нааразы болуп жаткан айып пулдардын өлчөмүн дал ушул жогорку кеңеш бекитип берген. Алар деген сиз алып жаткан айлыкты кирешени өздөрүнүкүнө салыштырып алгандай. Болбосо элдин социалдык экономикалык абалына дал келбеген айып пул өлчөмдөрүн бекитмек эмес да. Сизди кыйнап жаткан айып пулдун өлчөмүн арзандатуу жөнүндө азырынча камыныша электей. Штрафтардын өлчөмү жанакы бул аябай эле жогору биз үчүнчү бир карапайым элге же айлыгы жок болсо, же иштеген ишибиз болбосо, же пенсиябыздын кебетеси 3000 сом болсо, анан булар 10 000 сомдук, 16 000 сомдук штрафтар салып турса, бул просто элдин жонунан кайыш алган болуп атат. Ушуну бир теске салган бир киши барбы бизде? Мына жаңы бийлик келди. Мына эң оңолобуз деген сайын эле канча элдин канын соруп атат буларчы. Келсең булар система билет, биз билбейбиз деп мына тура беришет экен. Мен кимге бар? Мен мисалы үчүн мен ошол акча айлыгым жок болсо, ошону каяктан алып төгүшүм керек мен мисалы үчүн. Долбоордун авторлору, эксперттер, адистер жол кыймылы боюнча тарифти бекитерде кандай экономикалык негиздемеге таянышкан, элдин социалдык экономикалык абалын канчалык эске алган, киреше булактары, алган жөлөк пул, пенсия жана башкалар менен айып пулдун көлөмү салыштырылганбы? Ушул өңдүү бир топ суроолор ачык бүдөмүк бойдон калууда. Өкмөт аталган долбоорду ишке ашырууда урустардын ыкмасын колдонгонун жарыялаган эле. Биз дал ошол Орусия менен Кыргызстандын орточо айлык акы, социалдык мүмкүнчүлүк жана жол кыймылы боюнча айып пулдар көлөмүн салыштырып берели. Орусияда орточо маяна $520, 44.096 сом. Кыргызстанда орточо айлык маяна $203, 17.214 сом. Ылдамдык үчүн Орусияда эң чоң айып пул 500 рубльдан 2500 рубльга чейин. Кыргызстанда ылдамдык үчүн эң чоң айып пул 1000 сомдон 7500 сомго чейин. Орусияда айлык маяна 17 жолу айып пул төлөөгө жетет. Кыргызстанда айлык маяна 2 жолу айып пул төлөөгө жетет. Орусияда маянанын 3%, пения өссө 6% болот. Кыргызстанда маянанын 50%, пения өссө 100% болот. Орусияда төлөөгө жарамдуу жарандар 30%, Кыргызстанда төлөөгө жарамдуу жарандар 10%. Орусияда колунда жоктор 15%, Кыргызстанда колунда жоктор 35%. Миллиондор айланган коопсуз шаар долбоорунда эреже бузган айдоочулар төлөгөн айып пулу сол чөнтөккө солонбой ачык болуусу коомчулуктагы ишенимди дагы да арттырары бышык. Бирок Вега компаниясы менен келишим түзгөн маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети коомчулукту кызыктырган компания менен өкмөттүн ортосундагы келишимдерди көрсөтүүдөн эмнегедир баш тартып, билбейм деген жооп менен кутулгусу келди. Мушташасың мен. Жок, мушташпайм мен. Сиз түртүп атпайсыз. Суроого жооп берип коюңуз да. Бааларды ким койгон бааларды? Менен сурайсың. Мен кандай? Ким койду ошо бааларды? Мен да ким койгон? Ошону уташтырып берсиң мага дагы. Жок, силердин тиешем жок ага. Ким койду анда? Бул жерде комиссия болгон. Комиссия караган. Булар мен 2 жол сурадым. Менде каттарды бар. Дастан Догоевдун орун басарын биз экинчи тараптын макулдугу жок, биз сизге келишимди бере албайбыз дейт. Бул эмне мамлекеттик жашыгын сырым бул. Силер бергиле да келишимди бала. Мен көрүшүм керек. Мен бүкү сотко беришим керек. Десем, булар Кытай менен болгон менен дагы тиги менен болгон келишимдерди бербей атат да. Анткени булардын баардыгы жашыгын карап атат. Анткени ал жерде көп алешердиктер бар. Ал жерде келишимдин өзүндө башаламандык мыйзам бузуулар бар. Мыйзамга карама каршы келген бар. Анан ушулар баарын ачыкка чыгаргандан коркуп отурат. Ачыкка чыганда анткени келишим бул өкмөт менен бир мамлекеттик ишкананын ортосунда келишим да. Анан өкмөт өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бардыгын өткөрүп берип атпайбы? Жеке менчик компанияга жөн гана мүмкүнчүлүктөрүн эмес, артыкчылыктарын өткөрүп баратат, анан элдин кызыкчылыктарын өткөрүп баратпайбы? Бул деген чыккынчылык да. Жо, силер общественный иште кылып атпайсыңарбы? Жооп берип койгула деп эмне кыласыңар? Силер общественный, силердин үйгөргө келген жокпу? Силер Кыргыз Республикасынын Улугбек, я тебе в свой кабинет. На твой вопрос ответил, правильно? Еще что? Берип атпайбыз, вопрос эми беребиз. Сиз менен сүйлөшүп атабыз. Мен еще раз говорю. Обращайтесь в Госкомсвязь. Посчитает нужным, мы придем ответить. Алар ответ бербейт, качып атат. Они же государственная служба, они же интересны. Сиз эмнеге жооп бербейт атасыз мисалы? Как Вега, сиздердин иштериңиз боюнча. Жооп берип коюңуз да бойке, сиз эмне качып атасыз мындай жакшыраак эле сүйлөп коюңуз. По техническим книжкам посмотрите, скажите, мындай иштейбиз, аппараты так работают. Алтыным, еще раз говорю. Госкомсвязь, вот у Металлии. Там были, вот у Металлии, езжай сюда. Отдельная организация. Мы не отдельная организация, мы их не исполнители. Еще раз говорю, они скажут, придите, дайте комментарий, мы придем, дадим. На любой комментарий. Күнүнө канча акча түшүп атат силерге? Бизге түшпөйт. Вега компаниясы акча албайсыздарбы? Албайбыз. Бир сом бекер иштеп атасыздарбы? Жок, это все идет через госбюджет, через Минфин. Ошо Минфинден канча алып атасыздар күнүнө? Бар Минфинден сурабайсыңар. Сиз генеральный директор болуп атпайсызбы?
По установкам болушту аппараттар кандай коюп атасыздар? У нас вот технические книжки принесли. Жол эрежелерин бузууда катталган айыппулдардын саны 2020 жыл боюнча 721,8 миллион сомду түздү. Анын ичинде 178,5 миллион сому Vega радио куруу концерн компаниясына бөлүндү. Коопсуз шаардын келиши менен айдоочуларда жолдо жүрүү, унаа айдоо, жол эрежелерин сактоо маданияты аз да болсо калыптана баштагандыгы жакшы жышаан. Бирок шаардын инфраструктурасы, жолдордун тардыгы, сапатсыздыгы, андагы белгилердин жетишсиздиги, автоунаалардын көбөйүүсү сыяктуу бир топ көйгөйлөрдүн ачыкталуусу бул системага анчалык даяр эмес экендигин далилдеп койгон жокпу? Мүмкүнчүлүк шаардыктарга мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек болчу. Жолдордун баардыгын метка кылыш керек болчу. Биздин жолдор ошого ылайыктуубу? Ылайыктуу эмес. Анан булар жөн эле келди дагы өкмөттүн жардамы менен ой киргизгиле деп ак үйдөн президент премьер баш болтуруп уртепкеге алганда булар бүт аппараттардын баардыгын троллейбусты немеге север электрон карагайлар столбордун элде. Чынчы дегенде булар өздөрү столборлор болуш керек болчу да. Коопшаар долбоор өздөрү келип иштеп аны өздөрү пайда табыш керек болчу да. Жок, алар кылып коюшкан. Анан бюджеттен да бир акча кеткен да. Ошо коопшаар долбоор жапышканда мэрия өкмөттөн 100 миллион сом, мэриядан да бир 200-300 миллион сомго жакын акча кеткен. Алар кайтарып алдыбы, алган жокпу? А бирок ушулардын баардыгы айланып келип эле карапайым элдин жолунан чыкты. Эл төлөп атат. Эл мындайча айтканда багып атат, бюджетти толтуруп атат. Эл салык менен төккөнү аз келгенсип айып менен да төгүп атпайбы? Жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматында өткөн жылы Кыргызстанда 5,5 миллиондон ачык жол кыймылын бузуу фактысы катталган. 2020 жылдын 12 айында республикада 510,897 жол эрежесин бузгандыгы аныкталды. Коопсуз шаар долбоору жол кырсыктарын жана кылмыштарды азайтууга канчалык өбөлгө түзгөн? Кандай баалайсыз? Бүгүнкү ишмердүүлүгүңүздөргө ыраазы болосуздарбы? Жалпы жонунан алганда мына эми биз бардыгы өз эле ушул жерде форма кийип ошо элдин кызыкчылыгын карайлы, коомдук тартипти, жол кыймылынын коопсуздугун карайлы деп биз аракет кылып иштеп атабыз. Бирок бизге бааны эл берсин, ал биз эми өзүбүздүн бардыгын кыйратпай атабыз. Элде отузуп мындай да, мен негизинен айтайын деген оюм, бу жерде мен өзүбүзгө баа бергенден алысмын. Бирок мен өзүм көз карашымды айта турган болсом, негизинен азыр эл тараптан нааразычылык кимден болуп атат? Ошол эле баягы жол эрежесин токтоосуз бузуп, баймабай бузуп, убагында төлөбөй, мыйзамды убагында аткарбай, жана ошол мыйзамды аткарууга кайдыгер мамиле жасаган адамдар тарабынан сын пикир көп болуп атат. Бирок өзүмдүн уңам менен лично мен өзүм 6 жол эрежесин бузган экенмин, 6 теңге өзүм штраф төлөдүм. Канча миң сом? 1000 сомдук штрафтан 5 болчу. 15 күнүн ичинде төлөгөндө 500 сом төлөнөт, өзүңүздөр билесиздер. Мен ошонун баардыгын 15 күндүк жана жеңилдетилген пайыз менен 50 сом өлчөмүндө төлөдүм. Себеби дегенде мен аны билем, эгер убагында төлөбөй калсам 500 сом. Если убагында мен төлөбөй калсам, анда уже толук төлөнөт, андан кийин пения төлөнөт, тиешелүү правовой чектөөлөр киргизилет, аны мен толук билем. Ошон үчүн мен чынын айтканда ошо өзүм машинаны мен өзүм айдап калам, кээде балам айдап калат. Мен бир күндө бир жолу сөзсүз түрдө текшерип турам. Кыргызстанда эмнелер гана сатылбайт, тизмектеп келсең тилиң кургайт. Мамлекеттик каттоо кызматы дагы деле жемкорлуктан арыла албай жаткандай. Экзаменге канча алат экен? 5. Короче, өтөсүң короче, правага. Канча алат экен? Алганын билбейм, мындай эле өттүм, честно. Мен ошо 2 жолу кулабадым, мына 3-сүндө келбедим да. Кайра тапшырганда. Албетте, айдоочулук көлүктөрдүн баары сатылып жатат деген ойдон алыспыз. Өз башы маңдай тери менен аракет кылып окуп, көлүк алган жарандарыбыз, окуучуларыбызда жок эмес экендигин баса белгилеп кеткибиз келет. Бул каарманыбыз Данияр Абжапаров коопсуз шаар долбоорунун көзүрү Vega компаниясында чиновник болуп калса эмне? Себеби 560 миң сомдук кызы чуугайланган айыппулдарын эч эле чечип алмак экен. Данияр Абжапаров мындан 8 жыл мурда Volkswagen Bento маркасындагы унаасын ошол учурдагы мыйзам эрежесин бузбастан ишеним кат аркылуу сатып, бүгүнкү коопсуз шаардын курмандыгы болууда. Мен сатканда доверенность менен саткам. Мен законду буздумбу ошондо десем, жок, сиз законду бузган жоксуз дейт. Доверенность менен сатканга болот экен. А бирок төлөгөнгө келгенде сиз төлөшүңүз керек. Чынын мен сөзү менен эле жүрсөт булар. Ал сатып ийгенсе болот. Машина табылган эмес, ал водитель табылган машинаны запчасть кылып сатып ийдим деп айткан. Машинаны запчасть кылып сатып ийгенде мындай справка сатып ийген же фото мындай неме болуш керекпи, мындай далил. Анысы жок, ал айтты, болду, сатып ийсе сатып ийди. Биз тут ни при чем, өзүнөн мындай түртүш керек да баарычы.
Анан ошол жерде отурган бирөө айтат, мен бардым да, машинам биринчи тапкыла да, сот болсо машинам табылды дегендей десем айтат, бул биринчи сизден сатып алганда, биринчи сатып алганда акчага сатып алган дейт. Менден башка сатып алышкан да. Акчага сатып алган десем, значит акчага сатып алган машинасын запчас кылса, башка кылса, эми өзү билет да дейт. И ладно, анда сенин логикаңар боюнча. А штраф кандай десем, штраф машина кимдин атында болчу дейт, сиздин атыңызда. Штрафты сиз анда сиз төлөшүңүз керек да дейт. Мына логиканы карасаңар. Бүгүн Данияр Абжапаров сымал 10 миң деген жарандарыбыз мындан 5-10 жыл мурда ишеним кат аркылуу саткан унаалар үчүн айыппул төлөөгө мажбур болууда. Коопсуз шаар долбоорунун ишке кирүүсү кыргыз өкмөтүнүн чыныгы абалын, ийиндеги көйгөйлөрдү ачыктап койду. Маселен, Данияр Абжапаров сымал унаасын ошол учурда мыйзамдуу ишеним кат менен сатып, бүгүн коопсуз шаар долбоорунун жасабаган, кылбаган күнөөсү үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жарандар арбып барууда. Анткени айдоочулардын укугун одоно бузган, Кыргыз Республикасынын баш мыйзамына жана бузуулар жөнүндө кодексте карама-каршы жагдайлар чыгууда. Адамды күнөөлүү деп жоопко тартуу үчүн алгач далилдеши керек. Жол эрежесин бузган тигил же бул автоунаанын ээси жоопко тартылбастан, тескерисинче ишеним кат менен мурда саткан унаага тийиши сөз жок, үчүнчү жак жоопкерчиликке тартылып жатат. А эмнеге коопсуз шаар долбоору кайсы жаран жол эрежесин бузгандыгын таанып, таап жоопкерчилик жүктөбөйт. Күнөөлүүлөр ким экендигин аныктай албаса, анда эмнеге коопсуз шаар? Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы 26-берене 1-бөлүм. Ар бир адам мыйзамда каралган тартипке күнөөлүү экендигин далилдемейинче жана соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кирген аныкталмайынча кылмыш жасаганга күнөөлүү деп эсептелбейт. Бул принциптин бузулушу материалдык жана моралдык зыяндын ордусу сот аркылуу толтуруп берүү үчүн негиз болуп эсептелет. Кубан Садыров коопсуз шаар долбоорундагы мыйзам бузууларга байланыштуу айдоочулардын укугун жана кызыкчылыктарын коргоп келет. 4 полосаны эле тартылат. Мерде 1 полоса, 2, 3 полоса. Могу көчөч. Ортосунда деген дагы бир 15 метрдей эме бар. Разделительный полоса деп коет. То есть бул аппараттын данныйлары боюнча ушул жер эле тартылыш керек болчу да, үчөө эле. Мону жөн эле могу жерге настраивать этсе болот да, өзүнүн закондуу эмесинечи. Булар настройканы тетрисинен коет дагы наркотиктерди да тартып атат азырчы. А буну деген ушул Горгайде күчүнө киргизип атат. Мен ал боюнча дагы баардыгын айланып чыктым. Башынан аягына чейин ушундай туура эмес болуп атат. Келиңиздер чогулалы, комиссия кылалы, дагы бир текшерип алалы, элдерге мындай кетпесин депчи. Эч кандай эме болбой атат да. Эч ким коопсуз шаардын иштөөсүнө, өнүгүүсүнө каршы болбосо керек. Мисалы, мен үй бүлөм менен кош колдоп кубаттайм. Уул кыздарыбыз коопсуз өлкө, коопсуз шаарда чоңоюусу баарынан кымбат. Коопсуз шаардын негизги концепциясы бул миллиондогон айдоочуларга айыппул салууга, миллиондоп каражат табууга эмес, тескерисинче чыныгы коопсуздукту камсыздоого багытталса, шылуундар коопсуздукту өз кызыкчылыктарына пайдаланбаса, айдоочулар жолдогу чоң жоопкерчилигин эсинен чыгарышпаса, биз болсо адилетсиздикти карап тура албайбыз, ишибиз улана бермекчи. Саламатта болуңуздар.